Мен турмушумдан ажыраштым эле. Жакында мени турмушка чакырды. Ала турган бала менден 4 жаш кичүү. Аялы бар, мени билет, экөөбүздү тааныштырган. Ата-энеси мени кабыл кылбай коет деп, жашыруун нике кылып жашап туралы деп сүйлөшүп жатабыз. Чочулап иштеп жашообузга шарт түзүп алып анан ачыкка чыгалы деген оюбуз бар. Ушундай кылсак болобу? Эми мындайда жашоодо турмушта мен деле көптү биякты тияк-бияктардан көрүп атабыз. Ушу жашыруун болуп анан кайра таштап кетип, анан ата-энесине жетип, анан эме кылбай. Bunday болбойт да, өзү никенин мааниси ашкере, жашыруун эмес. Эмне үчүн пайгамбарыбыздын доорунда мечитте нике кыйлат эле. Мечитте нике кыйлат дегени кыздар дагы мечитке келип алсын деген мааниде эмес, андай эмес. Ошо кыздын атасы, же агасы, же тайкеси кыска мечитке келет эле, кыздын макулдугун алып. Баягы күйөө бала дагы мечитке келет, бардык адамдар күбө болот. Анан паланчанын кызы паланча мынаке макулдугун берди, сен кабыл алдыңбы дегенде кабыл алдым дейт. Мына ошол жерде хутба айтылат, насаат айтылат, дуалар берилет, мечитте кыйналат эле. Башка адамдар бардыгы күбө болот эле. Паланчанын болду, кызы турмушка чыкты, ага жуучулук кылбагыла. Эгерде ошо экөө сүйлөшүп калса же чогуу жүрсө, жаман күмөндө болбогула депчи, мынакей. Ошон үчүн азырма жашыруун никеге мен каршымын. Болбойт жашыруун нике. Бунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт да. Ошондой кылып алып, ошон үчүн андан көрө шашылбай, ата-энени ыраазы кылып, макул болсо макул, болбосо өзүңөр алданып, дагы бир туура эмес жолго кийин өкүнүп калышыңар мүмкүн да.